Ассаламу алейкум дейт, үй бар, машина бар дейт, уноо бар. Жолдошумдан ай сайын жок дегенде 5000 берип тур десе болобу дейт. 5000 эмне үчүн сурап атасыз? Бир туугандар, карындаштарым, эжелерим сураныч. Азыр ар кандай жанагындай бизнес тренинг же коуч центрлерде аял затынын башын уулап аткан, феминизмге жетелеп аткан сабактар бар. Аны кээде жолукчан эжекелер айымдар деле өтүп калган учур бар. Карап отурсаң аялдарга акыл үйрөтөт, бирок күйөөсүнө кызматы жок. Карап отурсаң шарияттан сүйлөйт, бирок өзү жер кыдырып жанагынтип махрамы жок де 120 км эмес 200-300 кмге чейин ушинтип жерди кыдырып кеткен аял заты бар да. Садаган кетейиндер, айланайындар, шарияттан айлангырлар, этият болгула. Мен муну катуу эле айтам, этият болгула. Биринчи, аял заты сабак өтүүдөн алдын күйөөсүнүн уруксаты болуш керек. Экинчи, соц тармактарга чыгуудан аял заты этияттаныш керек. Канчалык замандын талабы, бирок эркектердин көзү түшүп калбаш керек ал жагдайда да. Үчүнчүдөн, шарияттын эрежесин өзү сактасын, күйөөсү жок, махрамы жок чыгып албастан. Биздин ханафи мазхабта болбойт. Эркектер Аллага шүгүр ашыкчасы менен илимди жеткирип азыр эгер айыл алмак болсо бир жөн, муктаж болсо бир жабык жерге келсе, уруксат берилген жерге аялдар топтоло турган болсо ал башка маселе. Үчүнчүдөн, кече эринен ажырашып, кече гана ошо сетеби маркеттик арам нерсе менен жүрүп, бүгүн келип жолуксам аял затынын башын уулап, жетиштүү болсо ушинтип ашыкча акча сурап, аял киши иштеш керек, эркектин астында ылдый болуп калбаш керек деп туура эмес, шайтандын шапалагы болгон сабактардан этият болуш керек. 5000 ай сайын эмне үчүн сурап жатасыз? Тамак ашыңыз менен күйөөн. Шариятта эркек аялды ушул нерсе менен камсыздаш керек. Үй менен, үй жай менен. Эми азыр уну ашыкчасы менен бар экен, тамак аш менен кийим кечек менен. Мындан сырткары өтө зарылчылык маселе болсо бир жөн, анан башка маселе болсо антип күйөөңүздү кыйнаганыңыз жакшы эмес. Зарылчылык үчүн, илим билим үчүн суралса бир жөн.